Маңгүн мен катталуучуларым, бүгүн мен сиздерге папиллома вирус же организмдин иммунитети түшүккөндө пайда болуучу вирус жөнүндө жана пайдалуу дары чөптөр жөнүндө айтып берейин. Бул оору тез учук чыгуу менен байкалат. Бул пакеттин ичинде 9 түрлүү дары чөп бар. Алтайда атайын технологдор жасап келишет. Башкача айтканда, суук тийүүгө, организмдин инфекцияга каршы иммунитетти көтөрүүчү дары тамыр чөптөр бар. Мисалы, йод чөбү, дурнишник, чатыраш, лабазник, табигый аспирин канды суюлтуп, организмди тазалап турат. Кызыл щетка чөбү, алтын тамырлар бар. Микроэлементтерден темир канга, кальций сөөгкө, йод калкан безге, магний жүрөккө, цинк иммунитетти көтөрөт. Селен жашоого пайдалуу микроэлементтер бар. Сиз эгер ушул дары тамыр чөптөрдүн тундурмасын маал менен ичип жүрсөңүз, өзгөчө айымдар, жатын моюнчасынын рагын же организмдин шишик жана рак ооруларын алдын алган болосуз. Ооруну дарылагандан көрө алдын алганыңыз оң. Ден соолукту сактап, бактылуу бакубат жашаңыз демекмин. Маңгүн мен катталуучуларым, бүгүн мен сиздерге папиллома вирус же организмдин иммунитети түшүккөндө пайда болуучу вирус жөнүндө жана пайдалуу дары чөптөр жөнүндө айтып берейин. Бул оору тез учук чыгуу менен байкалат. Бул пакеттин ичинде 9 түрлүү дары чөп бар. Алтайда атайын технологдор жасап келишет. Башкача айтканда, суук тийүүгө, организмдин инфекцияга каршы иммунитетти көтөрүүчү дары тамыр чөптөр бар. Мисалы, йод чөбү, дурнишник, чатыраш, лабазник, табигый аспирин канды суюлтуп, организмди тазалап турат. Кызыл щетка чөбү, алтын тамырлар бар. Микроэлементтерден темир канга, кальций сөөгкө, йод калкан безге, магний жүрөккө, цинк иммунитетти көтөрөт. Селен жашоого пайдалуу микроэлементтер бар. Сиз эгер ушул дары тамыр чөптөрдүн тундурмасын маал менен ичип жүрсөңүз, өзгөчө айымдар, жатын моюнчасынын рагын же организмдин шишик жана рак ооруларын алдын алган болосуз. Ооруну дарылагандан көрө алдын алганыңыз оң. Ден соолукту сактап, бактылуу бакубат жашаңыз демекмин.